Эдилкан Жолдошов Шадыкан айылынын тургуну. Жылдагыга караганда бул айылда кылкандуу дан эгиндер көп пайдалууда. Ал үчүн жергиликтүү тургундар күздүк буудай себүүгө эртелеп кам көрүүдө. Быйылкы жанагы жазкы анан күзгү үрөөн чарбазы менен Шадыкан айыл өкмөтүндө бир 100 гектарды чамалап калды. Быйылкы күзгүзү. Жакшы айыл өкмөттүн жардамы арпа үрөөнүн, буудай үрөөнүн алып келип беришип атат. Элге да жакшы болду. Бизде эң ошо Шадыкан айыл өкмөтүндө эң суу аз келген биздики да. Бул ушуларды бир суугарып калушу менен кичине бизге жардам болуп атат айыл өкмөттүкү. Жакшы. Кудай буйруса быйыл дагы ойлойбуз эми жакшы болбот деген ойдобуз. Жаанчыл болсо эми Кудай буйруп неметсе дагы таза жана жакшы үрөөн алабыз деген ойдобуз. Өткөн жылы Шадыкан айыл өкмөтүндө буудай 82 гектар жерге себилип, түшүм мол болгон. Жергиликтүү дыйкан фермерлер жердин асылдуулугун арттыруу үчүн чанактуу өсүмдүктүн ордуна буудай себүүнү колго алууда. Ал үчүн Россия жергесинен жаңы үрөөндөр келип дыйкандарга таркатылган. Быйылкы жылга 2022 жылы күз айдоп себүү убактысында бүгүнкү күндө Шадыкан айыл аймагында 85 гектар жалпысы кылкан дан эгиндердин айдалып себилип атат. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү күнгө чейин айдап себүү кызуу жүрүп аткан убактысы. Мынакей азыркы дыйкандарыбыз 2 гектар жерин Алексеевич сортундагы урук менен күздүк дан эгиндерин себип атат. Айта кетсек, өткөн жылы жалпы Талас облусунда 11 000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери айдалса, анын 635 гектары Бакай Ата районунда. Өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылга мамлекеттин фондундагы жерлерди ижара тартибин менен берүү жөнүндө Айыл чарба министрлигинен жобосу келбей атканына байланыштуу биз айыл аймактагы Шадыкан айыл аймагында 322 гектар фонддун жери бүгүнкү күндө бошоп турат. Ушул 322 гектар фонддун жерин бир жоонун негизинде беришибиз керек эле, бирок эч кандай жогору жактан бир чечим болбой атканына байланыштуу дыйкандар дагы кылкан дан эгин сепкенге аябай тоскоолдук болуп атат. Быйылкы жылы азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу максатында районго 850 гектар жерге күздүк дан эгин себүү милдеттендирилсе, учурда 160 гектар жерге кылкандуу дан эгиндер себилип калды. Улукман Бейшеналиев, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району.